Salam dostlar, sizler менен кайрадан Байбилим медиа каналы. Мен сиздерге биздин жашообуздагы линиялар тууралуу айтып бермекчимин. Тагыраагы биздин жашообуздагы күнүмдүк келүүчү мүмкүнчүлүктөр жөнүндө. Ар бирибиз бул жашоодо баса турган жолубуз бар. Күндө жумушка барабыз, андан кийин сейилдейбиз, прогулка дегендей. Ар бирибиздин жашообузда линиялар бар. Ошол линияларда бизге келүүчү мүмкүнчүлүктөр дагы бар. Болгону адам аны ойлонуп, мышлениясы күчтүү боло турган болсо, албетте табат. Мисалы үчүн айталы, бул жигит же болсо бул адам мисалы үчүн үйүнөн Ош базарга келет, күндө кыймыл кылат, линиялар бар бунун жашоосунда. Андан кийин айталы Ала тоого келет, Ала тоо аянтында дагы бир жака аяка бияка барат, кыймылдайт. Андан кийин Көк жар барат, Көк жардан кийин анын үйүнө барат, күндө дейли. Ушунун жашоосунда баскан жолдорунда кандайдыр бир окуялар, кандайдыр бир кубулуштар сөзсүз болот. Мына адам мүмкүнчүлүк ошол линиялардын ичинде пайда болуп калат. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн жашоосундагы линияга көңүл буруусу зарыл. Бул абдан маанилүү. Демек биз ошол линияга көңүл бурсак, жашообузда болуп аткан ар бир майда барат, чоң жана кичинекей нерселерге маани бере турган болсок, албетте биз чоң ийгиликтерге жетишибиз мүмкүн. Андан кийин мисалы үчүн айталы, бул мигрант. Мисалы үчүн мигрант квартирада жашайт, квартирадан жумушка келет, жумуштан сейилдейт жана метро дегендей. Бунун дагы ушул жашоосунун линиясында мүмкүнчүлүктөр келет. Албетте ар бир адамга Кудай Таала мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошондуктан ал ой жүгүртүүсү зарыл. Эгерде ой жүгүртүп, мыкты ой жүгүрткөн болсо, жашоосундагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү кармап калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мисалы үчүн айталы, биз көбүнчө тренерлерден эмне сурайбыз? Тренерлерден кеп кеңеш сурайбыз. Кеп кеңештерде бизге кеңеш берип койсоңуз, кантип ийгиликке жетем дейбиз да. Албетте тренер биздин жашообуздагы линияларды билбейт. Анткени бул линиялар менен ал жашабайт. Бир гана бул линиялар менен биз жашайбыз. Ошон үчүн ар бир адам, любой тренер сизге эң мыкты жооп бере албайт. Анткени ал сиздин жашооңуздагы линияларды билбейт. Ал сизди бир ийгиликке, мындайча айтканда, мүмкүнчүлүктү таап бере албайт да сизге толук түрдө. Албетте сизге билим берет, опытын бөлүшөт, тажрыйба бөлүшөт, бирок сиз жашооңузда линияларды, мүмкүнчүлүктөрдү өзүңүз табышыңыз керек болот. Ошон үчүн буга үндөш дагы пайгамбарыбыз айткан, эгер сага жада калса чоң, эгер аябай муфти дагы кеңеш бере турган болсо, фатва берген болсо, сен жүрөгүңдү уккун дейт да. Анткени ар бир адамдын жашоосун, бирөөнүн жашоосун, сиздин жашооңузду тагыраагы сизден мыкты биле турган адам жок. Албетте эгерде сиздерге пайдалуу болгон болсо, сөзсүз лайк басыңыздар жана башкалар менен бөлүшүп коюңуздар.